Саламатсыздар, урматтуу Супер ТВ телеканалын көрүүчүлөрү. Bir gün içinde internet жылдызына айланган Бегимай Турузбекованын чыгармачылык кечеси бүгүн дал ушул ынтымак 2 сейил багында болгон жатат. Эсиңиздерге салсак, дүйнөлүк хитрыларды өзгөчө вокалдык чеберчилик менен ырдап, көпчүлүктүн арзуусуна айланган Бегимай Турузбекова Супер ТВ телеканалына да келип, bir gün içinde жылдызга айландым деп маек берген болчу. Анда алдыдагы репортажда бул чыгармачылык кечеден кененирээк тааныштырабыз. Урматтуу Супер ТВ телеканалын көрүүчүлөрү, азыр биз дал ушул сахнадан жаңы эле ырдап чыккан Бегимайдын группалашын таап алдык. Саламатсызбы Салтанат? Саламатсызбы, кутман кечиңиздер менен. Мен атайын Бегимай ырдайт деп угуп, дароо колдоо үчүн группалаштар чогулуп келдик. Бегимай менин группалашым болот. Телефон чалсам азыр сууланып атыптыр. Бүгүн өтө сулуу болуп келип, сахнаны жаратышат. Негизи эле Бегимай экөөңүздөрдүн студенттик күндөрүңүздө кайрылсак, кандай өттү эле? Студенттик күндө эле ушундай жакшы ырдачу беле? Албетте, бул Бегимайга табигатынан берилген үн деп айта алам да, өзгөчө таланттын ээси. Ошол эле кезде биз Каныкей болуп чогуу окудук. Мен эсимде, биз экзамен берип атканда сахнада Каныкей Шакирова болот эле сөзтүрдө. Биздин Бегимай Хьюстон болот эле. Анан биз кол чаап эле туруп берчүбүз, четте элечи. Анан кийин вот Каныкей, Минюралар ырчы болуп чыгышты, бирок тилекке каршы Бегимайдын жылдызы эми жанып атат десек болот да, бак өлөт эми конду десек болот. Баягы мүшөккө шебеген салса деле тешип чыгат го, анын сыңарындай учур сааты эми келди деп ойлойм. Чогуу окуп, чогуу тамактанып, чогуу сонун күндөр өттү. Жамиля Муратованын аябай алдыңкы студенткаларынан болчу. Анда Бегимай айым келгенче сиздер группалаштар коштоп колдоп туруңуздар. Барыбыз күтөйлү. Урматтуу Супер ТВ телеканалын көрүүчүлөрү, азыр саналуу мүнөттөрдөн бул жерге Бегимай Турузбекова келет деп ушунча адамдар чогулуп күтүп жатышат. Андыктан биздин телеканалдан алыстабаңыздар, Супер ТВ телеканалында кала бериңиз. Жай келе жатат. Эс алуу, жаңы жаркын окуялар. Балким смартфонду жаңыртууга кез келдиби? Же чоң гана жаңы нерсени каалайсыңбы? Муну уюштуруу оңой. Каалаган текна же Infinix смартфону сатып аласың, же 600 сомдон башталган бөлүп төлөөнү таризде 1000 сом кэшбэкке бол. Кандай гана пайдалуу. Сени Остордун бардык дүкөндөрүнө күтөбүз. Сага смартфон керекпи? Анда сага Остор керек. Бегимай Турузбекова! Чоң рахмат, урматтуу менин кыргыз элим, урматтуу биздин Бишкек шаарынын тургундары, бардыгыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирмекмин. Биринчиден, экинчиден ушу кыргыз элим сиздерден айланам. Тегеренен ушунчалык көп жылдан берки бүткөн менин кыялымды ушу орундатып турасыздар. Мен сиздерге терең таазимдайм. Чоң рахмат. Сүртүп жөнөп кетпесине бакып келет, фокусту калып
Кадыровдун Алмашым деген ыры бар. Ошол ырды акапельно без музыки ырдап коеюн, сиздер үчүн. Билбейм неге кетпей койдуң эсимден, бир кездеги бирге жүргөн алмашым, элестериң көз алдыма тартылып, эртели кечесин десең алмашым. Жоқ дегенде бір көрініп қойсаңчу, алысың ба, жақынсың ба, қайдасың? Урматтуу Супер ТВ телеканал көрүүчүлөрү, азыр биз дал ушул Бегимайды коштоп, колдоп келген бул жакта кыргызстандыктардан, Бегимайдын колдоочуларынан дагы комментарий алып көрөлү. Аңдемесе кеттик. Биринчи Бегимайды ырдаганын кайсы жактан көрдүңүз? Эң биринчи Бегимайды Супер ТВ каналынан көрдүм, кагылайын. Анан Супер ТВ каналынан көрүп шунчак мен ыраазы болдум, даже ыйладым. Бардыгын шунча рахматымды айтам. Силерге дагы ийгилик каалайм балдар, ушундай жакшы адамдар чыгарганыңарга. Бул кызга мен эмне дейин? Мындай талантты, мындай толкунданган булакты ачыш керек. Мунун жолдошуна таанып айтам, жолдошуна айтып кетейинчи. Садак олоюн. Koya ver buna ak kuşundu, koya ver, talpınsın, uçsun. El üçün, Kırgız elimdin yüzü, sıyımık olsun aylanayın. Bu jaga kim menen geldiniz? Ne örelerimden gelgen mallar üye gitti. Bişek şahrının turgunları için en sonun bayramlık banay olup otat. Begimay Turusbekova'nın konsertinde oturabız, candı üyüm veren. En sonun dengelde oturat, el de koldop durat. Ardaktap dursa gengmeken, ay çürük boluş emneken. Kadırlap dursa memleken. Kanikey bolşem deken, var bal gülme, Begimay, el koldop durat, Kırgız'ın sıyımık olsun. Neyse nemeda, hazır Kırgızstanda үнү жок, бирок акча зорлор чыгып атпайбы? Анан көрө ушул Бегимайга окшогондор чыкса кичине элдин немесин, ырчылардын кадыры көтөрүлмөк да, ырчылардын кадыры акчалуулардын айынан түшүп кетип атпайбы? Алтынды уақытыңыздарды бөліп, ошо менин талантымды баалап, ушул жерге келип келгениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу Супер ТВ телеканалын көрүүчүлөрү, мынакей Бишкектен ынтымак 2 сейил багында азыр жаңы гана мынакей биздин Бегимай ырдап бүттү. Азыр бул жакта Бегимайдын колдоочулары, фанаттары жөнөтпөй сүрөткө түшүп жатышат. Бегимай үйүнө фанаттарынан чыга албай турган чагы.
Чынын айтсам, мынчалык көп келет деп күткөн эмесмин. Мен негизи келет деп күткөм, билгем. Бирок ушунчалык көп келет деп күткөн эмесмин. Абдан сонун болду десем болот. Абдан сонун болду. Манайым сонун. Манайым абдан жакшы. Ушунча мени кыргыз элим колдоп аткандан кийин эмне үчүн манайым чыкмак эле? Абдан сонун жакшы болду. Баары колдоп беришти. Ушунчалык кыргыз эли менин талантымды колдоп, ушундай алтындай убакыттарын бөлүп, ушул жерге келип атсанан кийин мен кантип ыраазы болбойм. Кыргыз элиме терең таазим этем, терең ыраазычылыгымды билдирем. Сиздерге дагы терең ыраазычылыгымды билдирем. Бар болуңуздар, кыргыз элим бар болсун. Кыргыз элимдин арасында биз бар бололу. Абдан сонун болду. Алдыдагы пландарым жөнүндө азырынча айтпай турайын, себеби азыр оюм бир жерде эмес, ачыгын айтайын. Мына бүгүн канчанчы күн болуп атат? 3-күн болуп атат, 3-күн менин телефонум тынган жок, жаным дагы тынган жок. Анан ошон үчүн азыр оюм бир жерде эмес. Оюмду топтоп туруп, анан кийин мен жолдошум менен кеңешем, апакем менен кеңешем, анан биргелешип отуруп алып, анан сүйлөшүп, анан бир чечимге келебиз. Сиз айтканда бул жактагы биормандарыңыз айтып жатты, англис тилин кайдан билет экен, сурап койчу деп. Англис тилин мектептен билем. Мектепте мен англис тилин аябай жакшы окугам. Анан англис тилинде негизи эле жүрөгүмдүн түпкүрүндө англис тилиге аябай жакын экенмин, азыр ойлоп көрсөм. Анан англис тилиге бага көбүрөөк басым жасагандыгыман окшойт да, бага ресторандарда ырдап жүргөндө англисчиларды көп ырдачумун. Анан ошон үчүн бага 80-е, 90-е дегендер бар эмес, ошолорду ырдап жүрүп эле тилим да жатыгып калыптыр. Анан баары тең эле айтып беришет, произношениең жакшы, каяктан үйрөнгөнсүң, сүйлөйсүңбү деп. Жок, англис тилинде сүйлөбөйм, элементарный мындай школьная база. Кыргыз эстрада жылдыздары, эжекелерим эгерде мени түшүнүп, минустарын бере турган болсо, ырдаганга даярмын. Албетте мен кыргыз элиме кандай десем каршы чыкпайм. Эгерде кыргыз ушундай Гүлнур Сатылганова эжекебиз, Жамиля Муратова эжекебизге окшогондор минустарын берсе ырдайм, албетте. Эгер уруксат берсе. Сиз чыккандан кийин продюсер болом, спонсор болом дегендер болот атабы? Азырынча андай сунуш түшө элек, бирок кече жакында эле бир тааныш кызым айтып атты, продюсерлер номериңди сурап атат, бере берсек болобу, уруксатпы деп сурап атышты. Анан мен ушу бир продюсерге номеримди ооба бере бер деп макулдугумду бердим окшойт. Ушу эсимде деле жок. Ушу башым тегеренип калды, чынын айтсам. Ар ким чалат, уже номерлеринде сохранить эткенге жетишпейм, телефонум толтура да, иши кылып чалып деле атышат, жазып деле атышат. Анан азырынча бирок конкретно сунуш түшө элек. Ушул менен бүгүнкү сейил бактан көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө амандыкта жолугушалы. Саламатта болуңуз.